4 балалуу болгондо аялым башка жигитке кетип калды. Жалгызбой атанын баяны. Төп районунун Михайловка айылынын тургуну Саламат Илгедеев 6 баланы жалгыз багып келет. Анын колунда 2 балдызы жана өзүнүн 4 баласы тарбияланууда. Алардын эң кичүүсү 2 жашта. Саламаттын айтымында аялы башка жигитке кетип калган. Буга чейин алардын ортосунда жаңжал болгон эмес. 27 октябрда Жубайы Каракол шаарына эмгек биржасына кетип ошол бойдон үйүнө кайтып келген эмес. Камила менен сүйлөшүп жүрүп, кийин баш кошконбуз. Жакшынакай эле жашачубуз. 2 уул, 2 кызыбызды тарбиялап келгенбиз. Мен үй бүлөнүн кичүүсү болгондуктан атамдын үйүндө калып, ата-энемди кароо милдетим эле. Камила биздин үйгө жаш кезинде эле келген. Ага дайыма жакшы мамиле кылчумун. Үйдөгү жумуштардын көбүн апам жасачу. Убакыттын өтүшү менен жакшы болот деген үмүт менен жашап келгенбиз. Мен куруучу болуп иштечүмүн. Үй бүлөмдү багуу үчүн болгон күчүмдү жумшап келгем. Камиланын айтымында ал мектепти да аяктаган эмес. Ал мага үйдө отургум келген жок. Мен дагы иштеп, сага бир аз да болсо жардам берейин деп Каракол шаарындагы эмгек биржасына чыгып турчу. Анын мындай демилгесине каршы болгон жокмун. Иштеп келгенден кийин үйгө азык-түлүк, балдарга кийим алып келчү дейт ал. Саламаттын айтымында 2 ай мурун Камиланын жүрүм-турумунан өзгөрүүлөрдү байкай баштаган. Ал балдарга көңүл бурбай калды. Жасанып, таң эрте жумушка кетип, кеч келе баштады. Тамашалап акыркы күндөрү өзгөрүп кеттиң. Ким үчүн жасанып жатасың деп айткам. Мындан кийин 27 октябрда ал жумушка кетип, ошол бойдон үйгө келген жок дейт ал. Саламат 32, Жубайы 24 жашта. Алар 7 жыл мурун үй бүлө курушкан. Жубайы кеткенден кийин ал 6 бала менен калды. 2 балдызы, 4 өзүнүн балдары. Ошол күнү Саламат жубайынын жумушу бүтпөй, бир жакта түнөп калууга мажбур болду деп ойлогон. 3 күндөн кийин Караколдогу эмгек биржасына барып, аны издеген. Кийин Камила телефон чалып, башка кишиге турмушка чыга турганын билдирген. Ал Саламатты турмуш кура турган жигит менен дагы тааныштырган. Жубайымдын атасы жок, апасы ушул жылдын жаз мезгилинде каза болгон. Анын мектеп курагындагы 2 сиңдиси бар. Башка бир туугандары жок болгондуктан балдыздарды биздин үйгө алып келүүнү чечкенбиз. Сентябрь айында улуу балдызым 10 класска, кечүүсү 2 класска барып окуп баштаган. Биздин улуу кызыбыз даярдоочу класска барат. Ушул күнгө чейин анын мындай мамилесине эмне түрткү болгонун түшүнбөй келем. Эмне үчүн ал 4 баласын таштап, башкага кетип калганын түшүнбөйм. Биз аны издеп баштаганда Камила башка номурдан чалды. Андан кийин базардын жанынан жолуктук. Ал башына ак жоолук салынып алыптыр. Бир жаш жигитке мени бир тууганы катары тааныштырды. Ал жигитке мен Камила экөөбүздүн 4 балабыз бар экенин, үйлөнүү жөнүндө чечим кабыл алуудан мурун ойлонуу керектигин айттым. Телефондон ага балдарымдын сүрөтүн көрсөттүм. Андан кийин Михайловкага транспорт кете турган аялдамага келдик. Ошондон кийин мен аялымды, ал жигитти да көргөн жокмун. Кудайга шүгүр, менин 4 баламды багууга кудуретим жетет дейт Саламат. Саламаттын апасы Бурул Шадыканова билдиргендей, келини ажырашуу боюнча арыз жазган. Мен алардын мамилеси жакшы болуп кетет деп ойлогом. Анткени экөөнүн 4 баласы бар. Анын башка кишиге турмушка чыкканын жана келбей турганын билгенден кийин алиментке арыз жаздык. Бир аздан кийин ал балдарынан баш тартканы боюнча арыз бериптир. Эми сот кандай чечим кабыл ала турганын убакыт көрсөтөт. Жашоонун мындай сыноосуна карабай, балам өз балдарын жакшы көрүп, багып жатат деди ал. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.